Андан кийинки кыяматтын белгилеринин бири фасыктык көбөйө турматтуу бир тууганым. Айтканда бирөө айтат, баняга барып жуундурайын деп, мен жуунdur деп пилиңке кирсем дейт, аялдар жуундурат экен, эркектер дейт. Эстагфирулла. Анан мага айтып, анан как будто мен аларга милиция айтып коюң ошолорго ушинтип. Анан телефон чалып айттым, ошо банянын чоңуна, таксыр, сиздин баняңыз бар, биздин банябыз бар. Түшөйүн дедиңиз беле? Жок, түшөйүн деген жок, бирок эми түшөйүн деп ойлойм. Эмне? Сизде кыздар жундатмыш балдарды, эркектерди. Андай болбойт, арам десем, ажеке кечиресиз, токтотуп коем. Биз жуугуч таппай калгандан киргизип койдук эле. O taksirlar ayakka bara olgan eken, juun жатса эле, бирөө келип жуу караса эле мастураттар экен. Астагфирулла. Качып чыгып да ошодон качып койгон жумайм деп. Ана айтсам таксир макул деди. Макул деп, ошентип урматтуу бир тууганым, ушинтип бузукулук көбөймөйүнчө кыямат деле болбойт деген сөз. Өткөндө бирөө чалат. Таксир мен жесир аялым, балдарым бар. Мен жуундурам. Ана эркектерге жуунушат. Эгерде мен жок болсом кайра кеткиле жуунбай дейт, башка бирөө болсо дейт. Эмне десе дейт, ушинтип жуунтуп атып, мени бүтүрүп койчу, мен ушинтип ырахат алайын, ушундай. Ушинтип айтып келишет. Ошол акчам адалбы? Мен жесир аялым, балдарым багышым керек, башка иш жок. Ушинтип суроо берди. Кулагым жарылып кетпеди, телефон бузулуп кетпеди. Же бечара наркы же бирөө өлүп калбады, ушу угуп бүттүм ошону. Ошол ушинтип бузукулук жайылмайынча урматтуу бир тууганым, кыямат болбойт. Бузукулук ушунчалык жайылды, урматтуу бир тууганым. Азыр ушунчалык деңгээлде адамдар алдайт, аферистенет, сетевой маркетинг же башка жана арам жолдор бар ого. Адалдын да адалындай көрүнүп калды. Ошол ушунчалык айтып берет, айтып отурса, аны арам дешке оозуң барбай мынтип карап, анын кийген кийимин, анын сүйлөгөнүн, жолук салынган сакалын койгонун көрүп отуруп, чото ушу мен адашып атам, ушунуку туура окшойт дегендей ойго кетип кала турган болосуз, Кудайдын кудурети кээде. Ошол бузукулук бузулганы, урма жайылганы мына ушундай маселе болуп калды.